Саламатсыңарбы балдар, силер менен мен Отарбаев улан. Жаңы тема карайбыз силер менен. Темабыз маселелер, текст менен берилген маселелер десек болот. Жалпы республикалык тестте мындай тапшырмалар көп кездешет. Эми мындай тапшырмаларды кантип чыгарат экенбиз? Чыгаруу ыкмасы демек ушул 4 кадамдан турат экен. Биринчиси, тапшырманы жана ага берилген суроону кылдаттык менен окуп чыккыла дейт. Сөзсүз жакшылап окуп чыгабыз. Экинчи, белгисиз X өзгөрмөсүн киргизгиле дейт. Демек ошо окуганда белгисиз бир нерсе айтылганда ошого X'ти киргизет экенбиз, керек болгон учурда эки өзгөрмө киргизилет экен. Үчүнчү, X'ка тууралап теңдеме түзгүлө дейт. Демек теңдеме түзүшүбүз керек. Анан төртүнчү, теңдемени чыгарып жоопту алгыла дейт. Демек ушундай алгоритм боюнча чыгат экен. Алгоритм дегенибиз эми бул мындай жол, ыкма деген эле сөз да. Мисалы, азыр атасы 30 жашта дейт, жана баласынан 25 жашка чоң дейт. Канча жылдан кийин атасынын жашы баласынын жашынан 2 эсе чоң болот дейт. Демек, биз кылдаттык менен мына окуп чыктык. Атасы 30 жашта болсо, мына мисал үчүн мынтип жазып алсак жакшы болот да. Атасы, баласы депчи. 30 жашта болсо, 25 жашка чоң десе, 30-тан демек 25 жашка чоң болсо, анда баласы 5те болот, чынбы? 30-тан 5ти алсак 25 болот да. Анан канча жылдан кийин атасынын жашы баласынын жашынан 2 эсе чоң болот дейт, Канча жылдан кийин дейт. Канча жылдан кийин атасынын жашы баласынан 2 эсе чоң болот дейт. Ошондо канча жыл дегенде белгисиз да, ошондо жылды кошобуз 30га. Демек 5ке дагы ошол X кошулат. Анан атасынын жашы баласынан 2 эсе чоң болот дейт. Ушул экөөнү теңдеш үчүн анда муну биз 2ге көбөйтүп койсок, анда экөө теңелип калат, себеби бул 2 эсе чоң болот деп атпайбы? Анан баласынын жашынанчы 30 плюс X, 5 плюс X'тен 2 эсе чоң болуш үчүн, экөөнү теңдеш үчүн, бул барабардык кылыш үчүн муну дагы 2ге көбөйтүп коет экенбиз. Болду, эми ушул теңдемени чыгарабыз, 30 плюс X'ти мен жазам. Барабар. Анан кашаны ачсам 2-ни 5ке, анан 2-ни X'ке көбөйтсөм, 2 жерде 5 10 болот. Анан 2-ни X'ка көбөйтсөм, 2X болот. Так, эми X'терди бул жака алып өтөм, 10ду бул жака алып өтсөм, 30 бул жакта калса, то есть 10ду бул жака алып өтсөк, минус 10 болот, ошондо 30дан мен 10ду алсам, сразу эле жазып коеюн, 20 деп. Анан X'ти бул жака алып өтсөм, минус X болот дейт, 2X'тен X'ти алсак, X калат экен. Демек, 20 экен, X барабар 20. Ошондо текшерсек, 30га 20-ны кошсок 50 болот. Анан 20-га 5-ти кошсок 25 болот. Мына атасынын жашы баласынан 2 эсе чоң болот деп. Демек, канча жылдан кийин дейт, ошондо 20 жылдан кийин болот экен мына. Андан кийинки тапшырманы чыгарсак, азыр апасы кызынан 2 эсе улуу дейт. Ал эми 10 жыл мурун 3 эсе улуу болчу дейт. Кызы азыр канча жашта дейт. Чыгарабыз. Мисалы, азыр апасы кызынан 2 эсе улуу болсо, мисалы үчүн апасы, анан кызы деп ала турган болсок, кызы X жашта болсо, апасы 2X болот, Ал эми 10 жыл мурун дейт, ошондо 10ду кемитсек, 10 жыл мурун X минус 10 болот, Кызы так 3 эсе улуу болчу дейт. Ошондо экөөнү теңдеш үчүн биз муну эмне кылабыз? Кызынын жашын 3кө көбөйтүп койсок, ошондо экөө тең болуп калат. Анан муну деле кашаны ачып туруп чыгарабыз. Так, 2X минус 10-дун өзүн жазам. Анан 3-тү X'ка көбөйтсөм 3X болот. 3-тү минус 10-го көбөйтсөм минус 30 болот. 2X'ти бул жака алып өтсөм минус 2X болот дагы. 3X'тен 2X'ти алсак X кылат. Анан 30-ту бул жака алып өтсөк плюс 30 болот. Плюс 30 минус 10 20 болот, Так, X барабар 20 болуп калды. Ошондо азыр кызы канча жашта дейт, мына азыркы абалы ушул экен.
бул 40 болсо, анда кызы азыр 20 жашта болуп калат экен. Эми ушул эле тапшырмаларды биз дагы башка жол менен чыгарып көрөлү силер менен. Мисалы үчүн биз теңдеме түзүп чыгарсак болот экен. Анан экинчи жолу бар экен, ушул жоопторду алып туруп, жооптор менен чыгарсак болот экен. Мисалы үчүн азыр атасы 30 жашта жана баласынан 25 жашка чоң дейт, ошондо атасы 30, баласы 5 жаш болду. Канча жылдан кийин атасынын жашы баласынын жашынан 2 эсе чоң болот дейт. Ошондо биз канча жылдан кийин 18, 20, 25, 30 дегендер берилип атат да. Анда биз ошону алабыз дагы жоопторду. Колдон келишинче аягы 0 менен бүткөндөрдү биринчи текшеришибиз керек да. Бул 8 менен бүткөндөрдү кошкондо кичине мындай ыңгайсызыраак болуп калат го. 8, 3 аягы мына 5, 0 менен бүткөндөрдү эң биринчи 0 менен бүткөндөрдү кошуш керек да. Мына 20-ны алып туруп эле кошкон болсок, экөөнү тең. Бул жер 50 болду, бул жер 25 болду. Көрдүңөрбү? 50-ны 25-ке бөлсөк 2 чыгат. Демек, мына 2 эсе чоң болуп атат. Канча жылдан кийин? 20 жылдан кийин экен. Мына жообун коюп чыгара турган болсок, ошентип чыгарсак болот. Көрдүңөрбү? Анан кийинки мисалды деле карай турган болсок, азыр апасы кызынан 2 эсе улуу, ал эми 10 жыл мурун 3 эсе улуу болчу дейт. Анан кызы азыр канча жашта дейт, Кызы мисалы үчүн азыр 18 жашта болсо, мына биринчи жоопту алсак, анда апасы канча болуш керек? 36 жашта болуш керек, чынбы? 10 жыл мурун 3 эсе улуу болчу дейт. 10ду кемитсек экөөнөн тең. Эмне болуп калат экен бул жер? 36-дан 10ду алсак 26 болот, 18-ден 10ду алсак 8 болот. 26 8-ге так бөлүнбөйт, 24 болсо чыкмак экен. Демек көрүңөр 18 болбой калды. Анан 20-ны алабыз. Азыр кызы канча жашта дейт. Кызы макул азыр 20 жашта болсо, апасы 40та болот, 2 эсе чоң болгон үчүн. 10 жыл мурун дегенде 10ду кемитебиз. 30, бул жер 10 болот. 30-ду 10го бөлсөк 3 чыгат. Демек, туура жооп канча, кызы азыр канча жашта экен? Азыр кызы 20 жашта экен. Мына ушинтип таап койсок болот экен.